700 000 сомду чөнтөгүнө кагып кетти, мындай айтканда биздин министр. Эгемен күнү өттү эле го Ошто, анан Жалал Абадта 2 күн өттү, билесиздер Эгемен күнү Ошто өттү, анан Жалал Абадта өттү. Ошонун сметасын ошол жерде катышкандар мага жөнөттү. 350 000 сом гонорар коюп алыптыр министр. Кандай акысы бар министр башы менен худрук болгонго? Карасаңыздар, могу сметаны аябай мутный кылып туруп жөнөтүптүр бүт катышуучуларгачы. Бул деген 350 000 сом уят да бул. Оштон 350 000 сом, Жалал Абадтан 350 000. Эмне 700 000? Бул салттык музыкага бюджетте акча жок. Бар экен го акча. 500 000 салттуу музыка жумалыгына 20 жылдыгына бөлүп койсоңор, 10 чакты өлкөдөн келген бияктагы тете айылда жаткан залкарлардын баарын чакырып гостиницага жаткызмакпыз. Саламатсыздарбы? Улуу кыргыз элим, мен Серкебаев Нурбек, Тоң райондук музыкалык мектептин директору. Кыргыз улуттук консерваториясын бүткөн, жогорку дипломдуу, филармонияда 10 жыл иштеген, Бишкек шаардык театрда 17 жылда иштеген биздин маданият министрибиз Алтынбек Аскарович Максутовго Акылбек Үсөнбекович Жапаров сөгүш жарыялады биздин министрга. Эң туура кылат. Эң туура чечим болду ушул. Сиз калыстык менен карап туруп ушу сөгүш жарыяладыңыз, Акылбек Үсөнбекович. Себеби бизге калыс адамдар керек. Ушундай туура эмес иштерди иш жүзүндө кылып аткандан кийин биздин сөздү угуп, маани берип, анан кийин сөгүш жарыялаганыңыз абдан туура чечим болду. Жакында эле салттуу музыка жумалыгы ошонун 20 жылдыгы өттү. 20 жыл болду. 2004-жылдан бери салттуу музыка жумалыгы өтүп келет. Бул кыргыз элинин тарыхы, илгертеден келаткан өнөрү, ошонусу менен маданиятыбыз маданият болуп сакталып түбөлүккө кетет. Дүйнөгө дүңгүр өткөн ушу биздин маданиятыбыз, а биздин маданиятыбыз ушу салттуу өнөрдөн турат. Ошол экини сактап, ошол экини аздектеп өткөрөлү 20 жылдыкты. Мамлекеттик деңгээлде мыкты өткөрөлү десе, министрибиз акча бөлбөй, учурда абдан кыйналыш. Чет өлкөдөн 10 чакты өлкөдөн келген ученыйлар, илимий изилдөөчүлөр, музыканттар, аспапчылар келишчү. Ошолордун баардыгынын гостиница жатаканасы, тамак ашы, аэропорт билети, жанагындай фуршет, стол даярдамай, конференция учурундагы кагаз, кугаз, ручка барактарынан бери бүт акча. Ошолордун баардыгына министрликтен акча бөлүнүп турчу. Быйыл Алтынбек Аскарович отказ берип салып, мына аябай шалакы мамиле кылды да. Ошол салттуу музыка күнүндө бүт өнөрпоздордун баардыгы нааразычылыгын билдирип, биздин министрибизге ошо сөгүш жарыялаганы туура болду да Акылбек Жапаровдун. Эми айтайын, мына 700 000 сомду чөнтөгүнө кагып кетти, мындай айтканда биздин министр. Эгемен күнү өттү эле го Ошто, анан Жалал Абадта 2 күн өттү, билесиздер Эгемен күнү Ошто өттү, анан Жалал Абадта өттү. Ошонун сметасын ошол жерде катышкандар мага жөнөттү. 350 000 сом гонорар коюп алыптыр министр. Кандай акысы бар министр башы менен худрук болгонго? Художественный руководитель болуп алыптыр ошо Эгемен күнүндө. Министрдин толгонтокой жумушу бар. Өзүнүн иши бар, заданиялар бар, тапшырмалар. Тияк бияка жөнөтөт министрди. Министр художественный руководитель болом деп башын тыкканга акысы жок. Ошол жерге гонорар коюп алыптыр 350 000 сом. Оштон 350 000 сом, Жалал Абадтан 350 000. Бар экен го акча. 500 000 салттуу музыка жумалыгына 20 жылдыгына бөлүп койсоңор, 10 чакты өлкөдөн келген коноктордун баарын чакырып, бияктагы тете айылда жаткан залкарлардын баарын чакырып гостиницага жаткызмакпыз. Быйыл акча жетпегендиктен ошонун баары чакырылбай калды. Жалаң эле илимий изилдөөчүлөр келди. Мына сөгүш жарыялаган ушундан туура деп эсептейм да мен. 350 000 эмне художественный руководитель эмне асмандан түшкөнбү я? Мына Мейкин Азияда Мейкин Азия өтпөдү Чолпон Атада. Ошол жерде звукач эртең менен жеттен түнкөн 2-ге чейин толгон токой колонка 5 000 киши, 10 000 киши стадиондо. Ошолорду контролдогон звукачтар болот. Бирөө сунурун илип кетпесин, бир колонкам иштебей калбасын, тиги элдерге чыкпай калбасын, уят болбойн, позор болбойн деп звукач эртеден кечке ошол жакта контролдоп жүрөт. Ошол Казакстандан чакырса $8,000, $5,000 деп звукачтар. Аны төлөй албайбыз деп анан биздин Эмил Эген звукач байкени. $2,000 барам десе $1,300 көндүрүп, сүйрөп, алып барып бир жума. Анан кийин $700 берип коюптур эми.
$700, 45 миң сом бу, 47 канча миң сом. Эмне художественный руководитель болуш керек, обязательно эле баары. Эмне художественный руководитель ушунчалык эле бийиктен келди экен. Андай кесип да жок бизде. Художественный руководитель деген кесип да жок экен биздечи. Өзүм художественный руководитель болом деп туруп министр башы менен. Анын гонорарын 350 миң сом коюп алып. Эки жерден 700 миң сом. Жерде жатыптырбы? Салттуу музыкага 500 миң сом хотя бы бөлүп койбойбу?